Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге Қаратай тарапта жайғашқан терминалды барыңыздар білесіздер. Ошол терминалдың тушынан жерінің аянты 16 сотық болған сатыла тұрған үй бар екен. Ошол жөнүндө сіздерге информация берейин деп атайын келип калдым. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Жери 16 сотық. Кызыл китеби бар. Закон түрүндө сразу өткөрүп берет. Эми келүү жолун жакшылап бир түшүндүрөйүн. Каратайдагы терминалды білесіздер, главный вход мына жерде. Демек, шаар жактан келгенде ошол терминалдын главный входуна 200 метр жетпей, сол тарапта мына ушул үйдү көрө аласыздар. Жери 16 соток. Границасы жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Ушул жерден башталат. Кошумча курулуштары, бул жакта 2 кабаттуу үйү, магазини, офиси, анын границасы ушул жерге барып такалат. Көрдүңүздөрбү? Мощный экен. Азыркы учурда даяр арендаторлору бар. Чайхана катары дагы иштетишет. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, бүт бардыгы бар. Азыр бул жагы чайхана, ашкана катары колдонулат. Эске алып коюңуздар. Эми сиздер азыр жер издеп жүргөн болсоңуздар, жер дагы кеңир экен, алып каалаган бизнестин түрлөрүн ачып иштете бересиздер. Жок десеңиздер, бул жакта арендаторлору деле бар, айына жакшы акча түшүп турат. Так, азыр ошондо мына жагында болсо 2 этаж үй экен. Нар жакта дагы магазини, офиси бар экен. Өтө көп экен мындай. Азыр бардыгын кезек менен көргөзөм. Красный линияга деле чыккан эмес, бул жак лоток. Лотоктун биягында асфальт көчөгө чейин деле чоң месталары бар. Ал жагынан кызат болбоңуздар. Азыр кандай кылайлы эми? Биринчи мына ашканасын көргөзөйүн. Ошондо түшүнүктүүрөөк болот сиздерге. Жүрүңүздөр. Бул эшик менен ошо жанагы поварлар тарапка кирип кетсеңиздер болот, кухня тарапкачы. Биз бул жакка киребиз. Эми ал жагын көргөзбөй эле коелу. Телефондо бүтө турган иш эмес. Өзүңүздөр дагы бир сыра келип, таанышып, көрүп кетесиздер. Лайктан басып коюңуздар. Дос, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жак дагы бир столовойдун комнатасы. Клиенттер ушул жакта отура берет. Бул жакта мына тамактарды береткен печкалары бар. И сразу эле арт тарапка чыгып кетсе дагы болот. Ушундай туруп чыгып кетебиз. Жерин көрүп атасыздарбы? Кеңири. Пескалок забору менен тоскон. Сыртка жалканасы бар. Бардыгы сонун. Не салам десеңиздер дагы жери кеңири, любой жерге салсаңыздар болот да, мындай айткандачы. Так, азыр ашканасын көргөздүм, кухнясы менен. Бул жак болсо 2 этаждуу үйү. Биринчи этажы бүткөн, жилой, санузели бар. Жашасаңыздар болот. Экинчи этажы бүт элек. Ал жагын өзүңүздөр бүт көрө аласыздар. Эми мына жагына өтө турган болсок, контейнерлерди коюп койгон экен, бирөөсүн офис, бирөөсүн дагы бир склад, бирөөсүн продуктовый магазин катары иштетсеңиздер болот. Бул жакта 2 сөрүс бар экен. Жүрүңүздөр азыр эми 2 этаж үйдүн биринчи этажын көргөзүп берейин, жок дегенде. Бисмилла деп туруп, секин киребиз. Эшикти ачабыз. Прихожка бул жак. Мына жерде 2 комната. Бул жак 1, бул жак 1. И сразу эле лестница экинчи этажга чыга турган. Бул жагы болсо санузел. Экинчи этажы толук бүт элек. Ал жагын өзүңүздөр алсаңыздар бүтүрө аласыздар. Биринчи комнатасына кирели. Жилой. Бардыгы даяр. Чоң комнаталардын бири. Жакшы. Бул биринчи комната болду. Эми бул жакка кире турган болсок, экинчи комната. Теплый пол бар. Топкалары деле бар. Топка жасатып койгон дейт, ошону алып келип берет экен эгерде үйдү ала турган болсоңуздарчы. Так, эми үйдүн сыртына чыгайлы. Бисмилла деп туруп. Вариант обмен жолдорун тугандар. Ээси менен сүйлөшөсүздөр. Квартираңыздар болсун, машинаңыздар болсун, ээсин айтып көрөсүздөр. Болобу, болбойбу деп. Так, азыр эми бияка өтөйлүчү. Эмнелер бар экен? Мына. 4 тарабы тосулган, 16 соток элестетиңиздер. Бул 2 этаж үйү. Мына жак контейнерге ушундай бир кошумча курулуш экен, ал жагы ошо продуктовый магазин катары иштетсеңиздер болот. Мына жагы типа офис дейт. Так, бул жакта бир комната. Жакшы. Мына. Бул жанагы ошо магазини продуктовый. Мына офисте бирөө иштетет окшойт. Азыр ичинде компьютерде бирөө иш кылат. Аренда алган окшойт. Бул жакта бир комната. Здание деген, склад катары. Мына жерге продуктовый магазинге аренда берип койсоңуздар болот. Адамдар кире берет. Бул жак ошо 2 этаж үй, баягы көргөзгөнчө. Жакшы, сонун. Менимче түшүндүңүздөр. 2 этаж үйгө мына ушул жактан дагы кирсеңиздер болот. Мында болчу. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $195 000 бааланды. Кеми бар. Мына бул терминал.
Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Аракетти кыласыздар эми. Эйсин номерин экранга жазып койдум. $195,000 кеми бар. Сүйлөшөсүздөр.